Аял үчүн эң оор 3 нерсе. Биринчиден күйөөсүнүн жалган сүйлөшү, калпчы болушу. Жалган сүйлөбө. Албетте сен коркок болушуң мүмкүн. Албетте кээ бир жерде алсыз болушуң мүмкүн. Бирок жалганчы болбо. Калп сүйлөбө. Калптын казаны кайнабай. Өзүңдүн дагы намыс таразаңа коюп көргүн. Жалган ар тараптуу сага зыян гана алып келет да. Экендеш. Байкасаң, качан сен бир жалган сүйлөйт экенсиң, ошо жалганыңды турлап кетиш үчүн экинчи жалганды сүйлөшүңө мажбур болуп каласың да. Экинчиден, аял киши үчүн эң оору бул убаданы берип, убаданы кайра берет, бирок аткарбаган эркек. Гүл берем деди, пул берем деди, кийим кылып берем деди, сапожка алып берем деди, убаданы дордойго барып, полный целый кийим кылып берем деди. Дагы нелерди айтты? Машина алып берем деди, зарплата берем деди. Кыскасы көп нерсени айтат, бирок кылбайт. Жок дегенде кылбаш дегени ошо аракетти дагы көрбөйт да аял киши анданчы. Жок дегенде аракет дагы кылып койбойт эркек киши. Бул нерсе аял киши үчүн өтө жаман. Эркек кишинин аракетин көрүп атат, окшобой калды, аял киши түшүнөт. Бул аракет кылды, окшободу, мен токтоп турайын, сабыр кылып турайын дейт, аял киши түшүнөт. Бирок аракет дагы кылбайт да. Ошол нерсе аял кишиге өтө катуу тиет. Үчүнчүдөн, аял киши үчүн эң оор бул алдында күйөөсү болуп туруп, Америкада жашагандай болушу. Бул дегени тамак кылып атат, күйөөсү жумуштан келди, тарс телефонду алды, дон коюп жатып алды. Букага окшоп вышылдап уктап атат. Бир внимание бербейт, келип пешенесине өп койбойт, мисалы үчүн. Тамак кылса, карточка жокса, кел мен суу куя коеюн дебейт, мисалы үчүн. Балдар карап турайын, сен тамак кылып алганда деш жок, мисалы үчүн. Бул үй сени ишиң, сеники, сени милдетиң деп иштерден баштап бүт бөлүп алып, махабатты бөлүп алып болбойт. Иштерди дагы. Чогуу биргеликте болсоңор, ынтымактын үстүндө сүйүү бар. Мекенештерим. Күйөө мени сүйбөйт, болду ажырашам, токтотом, сүйбөй калды, болду кетти, бардыгын токтотом, стоп кадр кылабыз деген темадагы аялдар. Сиз ойлоп атасызбы, бардык семьялар сүйөт и сүйүлөт, бактылуу махабаттын үстүндө жашап атат деп. Эвересттин чокусу дагы кап кеткен бирөөнүкүн айлантырып кесеңиз дагы бардыгы бекер. Нени айткым келип атат? Көп турмуштар сүйүү менен эмес, сабырдын үстүнө курулат, туруктуулуктун үстүнө курулат. Бакыт издеш үчүн, бактылуу болуш үчүн, бири-биринин кемчилигин жабыш үчүн, жакшылыкка жетиш үчүн, акыретте чогуу бейишке кириш үчүн, бири-бирине жаманын жашырып, жакшысын ашырыш үчүн курулат көп семьялар. Сүйүү деп көчөгө чыгып, паркка барып, экинен мороженое жеп, сүйдүк, күйдүк, өлдүк болду деп, битта кино, битта мороженое, анан ошентип той болуп үйлөнгөн сүйүүлөрдү көрүп атабыз не болуп атканын. Сүйбөй калдым, мындай болуп калдым, мындай болуп калдым. Өлүп калдым. Жок. Көп сүйүүнү качан жараткан никеден кийин берет. Нике жоопкерчилик дегени көп азаптар тойдон кийин келет. Ошо баш оорусу, ошо айык соору келип калышы, келинчегинин башына тиши төгүлүп калышы, например, суллугуну жоголуп кетиши, көп сыноолор ошо тойдон кийин келет, никеден кийин келет. Ошол учурда чоң сүйүүлөр келет. Качан бири-бирин чыдагыс азапта бири-биринин жанында туруп берип өтүп кетти ошол нерселерден, ошого жараша градусный сүйүүлөр келе берет. Айтайын дегеним, болду сүйбөй калды, ажырашам, болду кетем, мени урдагыдай жакшы көрбөй калыптыр дебе да. Дебе, балдарыңды богоп атабы? Бул сүйүүгө эң чоң себеп. Көп себептери бар. Ошол себептер менен жашаганды бил. Математика менен эсептегенди бил да. Турмуштан мурда эртең эле 30га чыкканда түшүнөсүң, эркек кишинин сүйүүсү эмес, жоопкерчиликтүү болушу негизги маселе экендигини. Продукт алып келиши, мени кийиндириши, карашы, багышы, бүт бардыгы, балдарымды карашы, мектебиге акча төлөшү, бул негизги маселелерден сүйүүнүн дагы жогору турушун түшүнүп каласың да. Неге? Себеп силер отоңордо бала болуп калды. Бала экөөңөрдүн дагы сүйүүңөрдөн азизирак экендигин билесиңер да. Ошондуктан айтарым, эч качан сүйбөй калды деп ажырашып кетпе. Сүйбөй калды деп ажырашып кетпе. Анда бир дагы семья калбайт. Ишенип коюп, бир дагы семья калбайт. Эч ким азыр толук сүйүү менен жашабайт. Прям толук сүйүү менен абсолютно жер жүзүндө адам жашабайт азыр. Бардыгы бекер. Газына бас. Жашаган. Кыздардын эмне үчүн себепсиз азыр башы ооруп атат? Эмчегиңди көрсөтпө.
Эмчегиңди көрсөтпө. Бүгүн мына жаз келди, жай келди, күн ысыган маалдашып башталат. Так баягы китеп окушта эмес, зикирде эмес, паркка чыгып алып, тозго чыгып алып, бир китеп окуп аткан кызды көрбөйсүң, баланы көрбөйсүң. Ушу балдарды төрт көзү, глазасы менен кыздарды эмчегиде, кыздар болсо бири-биринин эмчеги канча, фигурасы, размери канча, сантиметри канча, аппактыгы канча, ошентип бири-бирине салыштырып ошол темада жарышып жүрөт да. Кытайдын автобусга, метросуга чыктым, Японияныкыга, башканыкка чыгасың, жаштарды кадимкидей тыттанып метродо жатып алып окуп жазып кетканын көрөсүң. А биздечи ким көбүрөөк эмчеги ачат, ким көбүрөөк аппак, ким көбүрөөк не жоон санын көрсөткөн, эмчегин көрсөткөн. Эмчегиңди жап жашыр. Назар тийип атат, көз тийип атат сени. Назарбач эркектер өтө көп, ошонун снайпер көздөр бар. Ошонун негизинде сенин башың ооруп атат. Ошондуктан жатты. Эмчегиң жооп жүр мындай кылып. Макулма, тамагың башка жагыңа ачык турсун. Эмчегиң жооп жүр. Не эркекти өзүңө чакырышпы. Не ери барлар ошентип жүрөт көчөдө. Дагы бир эрге тийгиң келип атабы сен. Колуңдан эч нерсе келбейт деген маймылдарга кулак салба. Ал ким болбосун? Жакындарың, тегеректеги адамдар, зоопарктагы жолборстор, ким болбосун? Жадагы ата энең болсо дагы. Ата энелер дагы түшүндүргүлө, кандайдыр бир себептер менен максатыңа биз тоскоол болуп калбайлы. Балким сенден Айтматов чыгат, балким сенден эң күчтүү айтышник чыгат, балким сенден эң күчтүү спортсмен чыгат. Махмудовдой күрөшчү чыгат балким. Эгер ошондой нерсеге жетишке өзүңдү көзүң жетеби, мени укпагын балам, аракетиңди кылгын деп айтыш бул атанын эң чоң милдети. Колуңдан келбейт деген адамдарга эч качан кулак салба. Бул өзүңө өзүң кылган эң чоң душмандыгың. Өзүңдү өзүң сатпа, сырыңды алдырба, ичиңдегини сыртка чыгарба, аракетиңди кыл. Сенин барбы, максатың барбы? Бар, жет, карма. Ошол жердеги кайфты, рахат менен өзүңдү туюп жаша. Бирок эч качан колуңдан келбейт дегендерге кулак салба. Билесиңби, сырттагы бардык нерселер бекер, бирок ички сезимиң менен сен колумдан келбейт деп өзүңдү өзүң сындырмайынча, иштен сынмайынча, сени эч ким сындыра албаш керек сырттагы. Дүйнөнү өзгөртөм десең, дүйнө үчүн өзгөрүп калба. Дүйнөнү өзгөрткөн адамдарды байкасаң, алар алтын, күмүш, динар, дирхам, евро, доллардын аркасынан чуркаган эмес, алар максатынын аркасынан чуркаган адамдар. Алар кыздардын эмчеги мындай экен, көпчүгү мындай экен деп боктусактын нерселердин аркасынан чуркаган эмес, өзүнүн селинин аркасынан чуркаган адамдар болгон. Ал эркектер, ал аялдар максатына жеткен, дүйнөнү өзгөрткөн адамдарды карасаң, алар кайф бере турган нерселерди эмес, азап бере турган нерселер менен күндү күрөшкөн, өзүнү жеңген. Ошонун аркасынан результат болду. Аларды күндө эстейбиз. Бирок канча кыз менен жатты, канча рахат торторду жеди, канча кайф жашоодо жашады, аларды азыр бирөөсүн дагы биз эстебейбиз. Алар өзүнүн азабын өзү менен алып кетти. Бирок жакшынакай адамдарды карасаң, Исхак Разаков, Жусуп Абдурахманов, биз азыр деле рахмат айтабыз. Ошондуктан кадырыңды бил, максатыңды бил, аракетиңди кыл. Жөн эле жашап койбо. Бекерчи болбо, жатак болбо. Тууган. Гостиницада жатпагыла жаштар. Бүгүн уят болуп, баягы жыныстык катнашка барып, девушкасын көчөдө кептеп, септеп бир каяктагы бир бомж кыздарды алып келип алып, анан рахат алып аламын деп туруп, 5 мүнөттүк рахат деп түбөлүктүү, вечно өмүр бою өчпөй турган интернетке звезда болуп кетип аткан жаштарыбыз жок эмес. Айтайын дегеним, этият бол. Этият бол. Бир кошуна өлкөбүз бар, Кытай деген мамлекет. Бул ушунчалык күчтүү өнүккөн, азыр бир чымынга окшош учуп келет бир камера. Көпчүгүндө канча кылың бар, душка түшүп, ала-була турсаң эче тартып кетет да. Ошондуктан өтө этият бол. Азыр отелде квартиралар тынч эмес. Бул эмне үчүн айтып атам? Сага дагы зыян, уят болосуң. Сен чыкканыңдан кийин сени көрүп канча жаштар бузулат, ошо бузулуп аткан жаштардын көзүнө көзмө тоз, алардын алдын алып айтып атам. Башкалардын күнөө иш кылышына себепчи болуп калба деп атам да. Сени видеону көрүп алып, дагы мотивация алып болот экен деп, жаштар таппай турган учур азыр. Этият бол.
Бакырга келик сураган учурда, квартира сураган учурда бир нерсени эске алыңыз. Бизде түшүнүктөр бар. Не десеңиз, назары ач. Назары ач кыздар бар, и көзү ток кыздар бар. Назары ач ким десеңиз, ал дарроо биринчи материалдык нерселерди эсептешти баштайт. Машинасы барбы, үйү барбы, анасы барбы, мунасы барбы, коросунда канча кою бар, мага айфон береби экен деген темаларды эсеп китабын кылышты баштайт. Булар назары ач кыздар. Назары ач кызга Россияны берип койсоң дагы тойбойт. Бар мына Америка сеники десең дагы, жок, мага дагы керек дейт да. Эч нерсеге тою өлбөйт ал. Неге? Назары ток эмес. Семьядан, жөнөкөй семьядан чыккан, бирок көзү ток кыздар бар, билесизби? Ал миллионердин кызы болушу мүмкүн, бирок көзү ток. Ал эч нерсенин кызыгы жок. Ага чындык бактылуулук керек. Ал кристалл жашоолордон тажап бүткөн да. Байдын кызы болобу, кедейдин кызы болобу айырмасы жок. Көзү ток болуш керек. Көзү ток кыз болсо, аны эч нерсе менен алдай албайсың да. Эң чоң ката эмне десеңиз, бүгүн кыз балдар алданып, күйөөсү менен жакшы жашап атып, байыраак бир жигит экинчи кылып аламын, же мындай кыламын, квартира алып берем, сону жашайбыз десе, күйөөсү менен жакшынакай жашап аткан күйөөсүнөн ажырашып туруп ошого тиет. Ошого тиет чындап. Бул маселеси ал жигитти сүйүп калдым, күйүп калдым деп себептери көрсөтүшү мүмкүн, бирок акча үчүн ажырашты. И бул үчүн дагы ал үчүн дагы өтө жакшы болду да. Бул бирөөдөн кутулду чындап, намкөр бирөөдөн, а бул азабын тартат эми. Айтайын дегеним не? Акча үчүн бирөө сага тийсе, эртең көбүрөөк акча тапкан бирөө үчүн сени таштап дагы кетиши мүмкүн. Бүгүн сен менен сүйлөшүп атабы? Балким башкалар менен да сүйлөшүшү мүмкүн. Дегим келет. Кыздарга акча керек, байлык керек, көзү ачык, тойбойт. Мен аялым эч акчага тойбойт. Аялым жегенде фил жесе жарылып өлөт, бөкүп өлөт деген эркектер негизи кандай эркектер билесизби? Бул күчсүз эркектер. Күчтүү эркектер бул подарка бериш, гүл бериш, акча бериш аялга норма экендигин өтө жакшы билет. Алар что аялы эң негизги аманаты, эң коргоочусу, эң колдоочусу, эң акча берүүчү керек болгон жери экендигин өтө жакшы билет да. Сабаттуу норма эркектер. Күчсүз эркектерчи, сен тойбойсуң, сен ач көзсүң деп аны ушул нерселерде күнөөлөйт. Мындай эркектердин аялы көп учурда жаркырап калат. Бирок ар дайым вниманиянын үстүндө болгон аялдар ал учурда кубанычка батат. Андай аялдар ар дайым эрин колдойт, дуа кылат аркасынан, үйдө турган зикир менен, жакшылык менен. Бирок деген жер бар ушул жерде. Бирок деген жери бар. Гүлгө ашыкча суу куюш гүлдү кургатат. Адамды көп сыйлай берсең, бул кутуртат адамды. Аялга бир тоодой алтынды берсең, экинчи тоодой алтынды каалайт. Мен айткым келет. Ар бир нерседе өлчөм керек. Торту бирөөсүн бир отурушта жегин, бөкүп өлөсүн, көңүлүңө тийип. Бөлүп же бир жумага бөлүп жегин, эчтеке болбойт. Эркек колумдан келгени ушул, бар билгениңди кыл, мени барым ушул деши, бул мамиленин токтошуна эң чоң биринчи кадам болуп эсептелет. Салымыңды кошпо ажыраш үчүн. Бул учурда аял киши бул процесске бир дегенде келип калбайт да. Бул учурга бир дегенде келип калбайт. Ушул сөздөр айтыла берет, арадан жылдар өтөт, күндөр өтөт, анан аял киши дагы жарылат бир күн. Жарылып, баягы чогулган суу цунами болуп, анан эреге ичиндеги маселелерди айтат. Ошол учурда эркек киши не кылат? Бар, билгениң кыл, дагы көзөгө чык, билгениң кыл, мен барым ушул дей турган болсо, мындай дей, бирөөнүн күнөөсү болсо, мисалы менин күнөөмдү бирөө айтса, рахмат, душа айтканыңыз үчүн чоң рахмат, мен мойнума алам күнөөмдү дейм да, мисалы үчүн. Кээ бир эркектер бар, жок, мен болушум ушул, мен билбейм, болушум ушул дейт да, баягы тоң моюндук кылат да. Күнөөсүн айтып турасың, моюнга алганды билбейт. Ушундай эки жүздүүлөр бар да. Анан не кылат? Барым ушул, болушум ушул. Мамилени оңдой турган эркек дароо биринчи кадамды таштап, хорошо, мен да күнөө деп туруп кечирим сурап, дагы мамилени улап кетиштин аракетин кылат да. Айтайын дегеним, ажыраш үчүн эмес, жарашып жакшынакай жашаш үчүн чогуу болгула. Адамды ашыкча сыйлаба. Адамды ашыкча көп иззат, сый урмат көрсөтө берсең, бага берсең, карай берсең, кутуруштуу баштайт экен да. Муну практикада мына алдыбызда турат, көрүп атабыз.
баягы гүлгө ашыкча суу куя берсең, баягы сууга тойгондуктан кургап калат экен да. Бүгүн адамдарды токчулук бузат. Канчалык жакшылык кылбаган менсинүү эмес, милдет кылуу эмес, бирок билбейт да баягы. Намкөрлүк кыла берет. Дагы дей берет. Тойбогон напсы дагы дей берет. Берип атасың, колунан келип атканын кылып атасың. Ал айтпаса деле, айтса деле. Бирок баягы ушул нерсеге бекер тамакка үйрөнөт экен дагы, бекерчиликке үйрөнөт экен дагы дей берет экен да. Биз пенделер, жарандар аны талап кылабыз, муну талап кылабыз. Ата катары аяктагы адам колунан келгенин кылат. Жаратканга дагы ар дайым наалый беребиз да. Жөнөкөй эле погоданы карасаңыз, күн ысып кетсе ысып кетти, сууса сууп кетти, ал жакпайт, бул жакпайт. Өзү не жагат сизге? Не жагат бизге? Башыбызды оорутпашыбыз керек колубуздан келбеген иштерге. Погоданы алмаштырып коюш колубуздан келбейби? Башыңды оорутпа бул маселеге. Сен башыңды оорута турган маселелер толтура дүйнөдө. Ошол нерселерге башыңды оорутма экен дешим.